кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу радио каармандар. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасы түз ободо уктуруусун улантат. Студияда Назира Молдокулова, режиссеру Нуржан Качкынбекова, ал эми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Урмат Жээнбеков жайгаштырууда. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биз дагы бир кызыктуу маекти сиздерге сунуштайлы деп турабыз. Эгерде стандартташтыруу жана метрологияга кызыга турган болсоңуздар, мына ушул жааттагы суроолоруңуздар менен бүгүн программага активдүү катышууга чакырып кетебиз. Бүгүн студиябызда экономика жана коммерция министрлигине караштуу стандартташтыруу жана метрология борборунун директору Болотбек Нурматов суроолоруңузга жооп берет. Кутмандуу таңыңыз менен каармандар менен да учурашып алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Саламатсыздарбы? Эмесе адаттагыдай эле уктурубуз түз эфирде жүрүп жатканын эсиңиздерге салалы. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасына дагы суроо, сунуш, пикир калтырсаңыздар болот. Эми Болотбек мырза, мына жыл жыйынтыгы чыкты. Сиздердин Кыргыз стандарт 2023 жылды кандай аяктадыңыздар? Мына сайтыңыздарга кирсек, бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү менен ушу стандартташтыруу жана метрология жаатында кызматташтыкты жүргүзүп, ушу бирге стандартты иштеп чыгуу боюнча ишкерлер менен дагы далай жолугушууларды өткөргөн экенсиздер. Ошентип 23 жылды кандай жыйынтыктадыңыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчиден ошол жалпы радио каармандарды кирип келген жаңы жыл менен куттуктап кетип уруксат этиңиздер. Кыргыз стандарт өзү бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын аймагында стандартташтыруу жана метрология боюнча улуттук орган болуп эсептелет. Жана андан сырткары сертификация чөйрөсүндө, ушу консалтинг чөйрөсүндө өз кызматын элге жана бизнеске тартуулап келет. 2023 жылдын жыйынтыгын алсак, урматтуу радио каармандар, жакшы ийгиликтер менен биз ошол жаңы жылга кирип келдик. Ошо алдыга койгон максаттарды мен ойлойм ошол 100% аткарганга биз үлгүрдүк. Бизде мүмкүнчүлүк болду. Бул жаатынан мен ушул эфирден пайдаланып экономика жана коммерция министрлигине, биздин өнөктөштөргө жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине чоң ыраазычылык билдирип кетем. Себеп дегенде ошол жогоруда айтылган биздин партнерлордун, биздин ошол мамлекеттик органдардын жардамы менен биз өзүбүздүн ошол максаттарга жетише алдык деп мен эсептейм. Андан сырткары биздин команда ошол 2023 жыл аябай максималдуу түрдө иштеди. Мен ушул учурдан пайдаланып биздин командага дагы чоң, биздин ошол сотрудниктерге, биздин ошол кызматкерлерге да чоң ыраазычылык билдирип кетейин дедим. Эми мен ушул эфирден пайдаланып бир кыскача сандарга токтолуп кетсемби деген албетте оюм бар. Мисалы үчүн ошол сертификация чөйрөсүндө бүгүнкү күнү ошол биз 600дөн ашык ошол Кыргыз Республикасынын аймагында ошол бизнеске жана ошол башка чет мамлекеттен келген товарларга 600дөн ашык сертификат бергенге биз үлгүрдүк. Жана ошондой эле тамак аш азыктарына, айыл чарба азыктарына 7000ге жакын декларациясын регистрация кылып бердик. Бул эмнени айтат? Бул ошол бизнес бизден алган сертификат менен, бизден регистрация кылган декларациялары менен өздөрүнүн продукцияларына ошол Кыргызстандын базарында жана Бажы союзунун, Евразиялык экономикалык союзунун аймагында өздөрүнүн продукцияларын кенен кесир эч кандай техникалык барьери жок, тоскоолсуз сатканга алардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан сырткары метрология чөйрөсүндө бир эки ооз сөз токтолуп кетсем, биз ошол бүгүнкү күнү метрология чөйрөсүндө ошо элге, бизнеске, мамлекетке ошол поверка чөйрөсүндө, калибровка чөйрөсүндө ошол биз кызмат кылып келебиз. Ошолордун саны биздики 360 миңден ашты. Бул эмнени билдирет? Бул поверка менен ошол биздин радио каармандарга түшүнүктүү болуш үчүн ар бирибиздин үйүбүздө электросчётчиктер бар, орусча айтканда. Сууну эсептегичтер бар, газды эсептегичтер бар, базарларда таразалар бар. Ошонун баары Кыргыз стандарт тарабынан ошол өздөрүнүн графигине жараша ошо поверка деген процедурадан өтүш керек. Бул ошол чөнөө каражатынын бирдейлигин Кыргыз Республикасынын аймагында камсыз кылуу. Кийинки багыт, урматтуу радио каармандар, ошо стандартташтыруу чөйрөсү бул ошол биздин бизнесте, биздин ошол базарда ошол жанакы нормаларды сактоо үчүн бирден бир багыт болуп эсептелет. Бул жаатында да биз чоң жумуштарды алып бардык деп мен ишенем. Ошол бүгүнкү күнү ошол стандартташтыруу боюнча закондун бүгүнкү долбоору даярдалып, азыр өкмөткө сунушталды. Биз ошол Кыргыз Республикасынын аймагында кыргыз мамлекеттердик стандарттарын иштеп чыгуу боюнча чоң жумуштарды жасадык. Регионалдык стандарттарды иштеп чыгуу боюнча чоң жумуштар жасалды. Мунун баары ошол биздин бизнеске түзүлгөн мүмкүнчүлүк. Менин сөзүм курбалбош үчүн бир эки ооз сөз кошуп кетсем, урматтуу радио каармандар, ошо стандартташтыруу боюнча биз мисалы үчүн азыр топоздун этин ошол регионалдык стандарт азыр биз ошол
разработка кылып атабыз. Бул эмнени билдирет? Ошо биздин Кыргызстан Республикасынын аймагында өндүрүлгөн топоздор ошол биздин башка рыноктарда сатылганда эч кандай техникалык барьер болбош керек. Андан сырткары ошол эле кыргыздын тамак аштарына, ошол эле курут болобу, ошол эле сүзмө, ошол эле жармак, ошонун баарынын стандарттары бар. Биз ошол стандарттарды дагы актуалдаштырууга биз үлгүрүп атабыз. Андан сырткары Кыргыз стандарт ошол бүткүл дүйнөлүк стандартташтыруу уюмунун толук кандуу мүчөсү болуп эсептелет. Ошол биздин рынок ошол башка регионалдык рыноктарга чыгыш үчүн, эл аралык рынокко чыгыш үчүн ошол баягы эл аралык стандарттардын нормаларын сактоого жана ошолорду өздөрүнүн жанакы өндүрүшүнө киргизүүгө, ошолорду жанакы имплементация кылганга биз жардам берип келебиз. Мисалы үчүн ошол бүгүн бизнес кайсыл эл аралык стандарт болобу, мамлекет башка мамлекеттин стандарттары болобу, ошолорду мен колдоном, ошол стандарттардын талабына жооп берген продукция өндүрөм же кызмат кылам десе, биз ошол стандарттарды бүгүнкү күнү алып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол боюнча да 23-жылы биз өзүбүздүн эл аралык регионалдык өнөктөштөрүбүз, партнерлорубуз менен чоң жумуштарды алып бардык. Мисалы үчүн дагы бир жакшы жаңылык, биз Сауд Аравиясынын стандартташтыруу уюму менен биз азыр меморандум түзүп, ошол эле биздин жанакы балды Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн, ошол эле этти ошол араб мамлекеттерине экспорттоо боюнча, ошолордун мисалы үчүн халал боюнча адал стандарттарын биздин рынокко алып келүү боюнча жана биз ошолор баягы талап кылган адал халал сертификаттарын берүү боюнча да чоң жумуштар жасалып атат. Адал сертификатын берүү боюнча Кыргыз стандарты 2016-жылдан бери иш алып барат. Ошо биз берген сертификатты ошол биздин соода өнөктөштөрүбүз, ошол араб мамлекеттери болобу, башка мамлекеттер ошо биздин сертификатты бүгүнкү күнү тааныйт. Бул жерде ошол бизнеске дагы аябай кызыктуу болсо керек. Халал сертификатын биз берип жатканда, мисалы үчүн, ошол сертификатта эки адамдын колу коюлат. Бул биринчиси ошол Кыргыз стандарттын жетекчисинин колу, экинчи кол ошол сертификатта мөөрө менен ошол Кыргыз Республикасынын диний башкармалыгынын ошол муфтийдин колу да. Бул ошол сертификаттын, бул мен ойлойм ошол авторитетин көтөрөт да. Андан сырткары да көп жакшы жетишкендиктер бар. Пландарыбыз дагы 2024-жылга аябагандай чоң. Алар боюнча мен ойлойм ушул эфирдин алкагында убактыбыз болуп кенен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Албетте. Болот мырза, мына улуттук стандарт деген кандай болот? Ал кантип иштелип чыгат? Сиздер стандарттарды берүүдө өзүңүздөр ошону мындай жазап чыгып сунуштайсыздарбы же ишкерлер дагы ошо стандартты сунуштай алабы? Бул эң жакшы суроо. Мен ойлойм ушул бизнес ушул суроого эгер так жообун алса, бизнеске өтө жеңил болот да. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын аймагында техникалык жөнгө салуу боюнча закон өзүнүн жумушун аткарып келет. Ал закон 2005-жылы кабыл алынган. Ошол закондун алкагында азыр ар бир бизнесмен, ар бир жаран, жана орусча айтканда физикалык лицо ошол өзү ошол стандартты жанакы разработка кылганга, иштеп чыкканга толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Себеп дегенде бул жерде эч кандай мындай орусча айтканда ограничение же тоскоолдук жок. Эгер бизнес өзүнүн производствосунун өндүрүшүнө ылайыктуу стандартты иштеп чыгып бизге алып келсе, биз тараптан экспертиза кылып жана ошол стандартты Кыргыз Республикасынын аймагында кабыл алып бергенге толуккундуу мүмкүнчүлүк жана ошол биздин функциябыз. Андан сырткары бизде ошол стандарттардын жана техникалык регламенттердин фонду бар. Бул Кыргыз стандарттын структурасынын ичинде. Ошол фонддун бүгүнкү статистикасына кайрылып кетсек, ошол фонддо бүгүн 28 миңден ашык стандарт бар. Ошонун ичинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандарттарды КМС, эгер сиздер жанакы азыр бир продукциянын этикеткасын карасаңыз, КМС деген знак бар. Ошол Кыргыз Республикасынын стандартынын знагы. Калпактай жана тоодой бир көрүнүш. Ошол биздин эмблема, улуттук эмблема. Анан ошо 28 миңдей стандарт бар деп едиңиз фонд. Ошондо сиздер баягы стандартты ишкерлерге сатасыздарбы же даяр стандартты кантип сиздер бересиздер же болбосо ушул жерден мындай жана сертификатты берүү, ошол эле учурда сиз айтпадыңызбы, мынакей каалаган ишкер эгерде стандартты иштеп чыгам десе, бизге кайрылса, биз экспертизадан өткөрүп беребиз деп. Сиздерде ушундай мүмкүнчүлүк, мындай кадрдык мүмкүнчүлүк, лабораториялык мүмкүнчүлүктөр кандай болду экен? Мен бул суроону эки бөлүккө бөлөйүн деп турам, урматтуу Назира айым. Биринчи ошо стандарт боюнча жооп берип кетсем, бүгүнкү күндүн мезгилдин талабына ылайык бүгүн бизде
көбүнчө биз кылган кызматтар бул мамлекеттик кызмат болуп эсептелет жана ошол өкмөттүн токтому менен орусча айтканда баягы регулировать этет да. Ошол стандарттарды сатуу, стандарттарды берүү боюнча бүгүн бизде электрондук магазинибиз бар. Эми бүгүн техниканын тили да, мисалы үчүн ошол бизнесмен ошол региондо болобу, Бишкекте болобу бизге келбей эле ошол электрондук магазин аркылуу каалаган стандарттын сатып алганга мүмкүнчүлүгү бар. Стандарттардын баасы боюнча мен токтолуп кетсем, стандарттардын баасы бул мамлекеттик кызмат, антимонополдук комитет бизге бекитип берген баа бар. Эми мен орточо эсеп менен айтсам, бир стандарттын баасы 250-300 сом. Бул жанакы ушул кагазга жана башкага кеткен чыгымдардын эле эсеби. Калган башка биздин чыгымдарды мамлекет тарабынан толук каржыланып берилет. Мен дагы бир жолу токтолуп кетсем, урматтуу угармандар, ошол сиздерге кандай стандарт керек болсо, мына биздин ошол сайтыбыз иштейт, электрондук магазинибиз иштейт, андан сырткары социалдык тармактарда да биздин өзүбүздүн баракчаларыбыз бар. Ошол каалаган, ошол сиздерге ыңгайлуу болгон каналдар аркылуу бизге кайрылып, каалаган стандартыңыздарды, каалаган кызматыңыздарды алсаңыздар болот. Экинчи, сертификация боюнча. Сертификация бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселелердин бири болуп эсептелет. Себеп дегенде ошол сертификация аркылуу биз ошол Кыргыз Республикасынын аймагында айланып жүргөн товарларды жана көрсөтүлүп жаткан кызматтын ошол коопсуздугун жана сапатын тастыктоого мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күнү ошол сапат боюнча, ошол коопсуздук боюнча дагы чоң маселелер бар. Ал маселелер азыр өкмөттүн министрлер кабинетинин деңгээлинде да чоң кеңешмелерде көтөрүлүп жүрөт. Мен 1-2 мисал келтирип кетсем, эгер бизнес өзүнүн чыгарган продукциясына же өзү алып келген продукциясына сертификат керек болсо, түздөн-түз кыргыз стандартка кайрылгыла деп мен чакырып кеттим. Себеби бүгүнкү күнү бизде өкмөттүн жардамы менен биздин тастыктоочу лабораторияларыбыз 5 багытта 5 лабораториясы толук кандуу модернизациядан өтүп бүтүп калды. Бул эмнени билдирет? Тамак аш жана айыл чарба продукцияларын өндүрүү тармагындагы лабораториябыз, сыноо лабораториясы, машина куруу комплекси боюнча лабораториябыз, эл керектөөчү товарлар боюнча тастыктоочу лабораториясы жана нефти продуктылары боюнча лабораторияларыбыз ошол Бишкекте 4-төө, Ош шаарында бирөө толук кандуу модернизациядан өтүп бүттү. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын аймагында ошол продукциялардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бажы коомунун техникалык регламенттери өзүнүн ишин алып барат. Ошол техникалык регламенттердин саны бүгүн 52-ге жетти. Ошонун 30дан ашыгы Кыргыз Республикасынын аймагында күчүнө кирген. Ошол регламенттердин көпчүлүгүн ошол испытание боюнча, сертификация берүү боюнча Кыргыз стандарт толук кандуу бизнестин баягы мындайча айтканда ошол жанакы талабын камсыз кылууга жана ошолорду кызмат көрсөтүүгө бүгүнкү күнү биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизден. Алло, саламатсызбы? 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 Болотбек мырза. Мына 15 мүнөттөн бери стандарт деп атасың. Стандарт деген сөз мисалы кыргызда жок да. Стандарт деген башка тилдеги сөз да, кыргыздын сөзү эмес. Жалпак тил менен стандарт деген сөздүн маанисин түшүндүрсөңүз, бул биринчи суроо. Мына экинчи суроо мына сертификат боюнча айтып өтпөйсүңөрбү? Бүт сертификат бересиңер да туурабы? Бүт мына соодага эмеге. Мына айыл азыр Кыргызстанда канча айыл болсо, ар бир айда 3-төн 4-төн 5-тен 10га чейин магазиндер бар. Сатып атат. Магаш бүт койчу. Эмеден бери. Анан ошолор суроо өтүп кеткен товардын баарын сатып атат да, мисалы Кыргызстан тиги айылдагылар барып тиги карап отурмак беле кайсысынын чыкканын. Ал эле жеп атат, алар унчукпай эле сатып атат. Муну текшерген киши барбы? Ош Кыргызстанда мисалы суроо өткөн товарлар толтурат да, булар хакет атат. Шунун баарын жеп атабыз да. Анан эле Кыргыздын ден соолугу талкаланып атпайбы? Мына айыл ким текшерет мына? Эч кимдин жумушу жок мисалы. Айыл өкмөтүнгө окшалып сен мага. Байланыш үзүлүп кетти окшойт. Уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Бул эң жакшы суроо да. Бүгүн ушул кыргыз калкын, кыргыз рыногун баягы эң чоң көйгөйүн көтөрүп чыкты да. Агай сизге чоң рахмат, мени угуп атсаңыз. Мен байланыш телефондорумду калтырып кеттим. Мен менен байланышсаңыз, экөөбүз отуруп да чең кенен баарлашсак болот. Мен биринчи суроо стандарт боюнча жооп берип кетсем. Стандарт бул Америка тилинен, англис тилинен келинген сөз. Бул стандарт бүгүнкү күнү техникалык документ. Ошол техникалык документтин ичинде ошол продукцияга же ошол кызматка же ошол процесске өзүнүн техникалык талаптарын камтыган документ. Бул мисалы үчүн мен баягы жалпак тил менен айтсам, биздин ошол угармандарга баа түшүнүктүү болуш үчүн нан
нан продукцияларына стандарт алсак, ошол стандарт нан боюнча стандарттын, ал боюнча көп стандарт бар бизде нан азыктарына. Ошондо мисалы үчүн ошол нанды кантип жасаш керек? Кандай, мисалы үчүн жанакы транспортировкага, ташууга кандай талаптары бар? Ошол нанды сактоого кандай талаптары бар? Ошол нанды утилизацияга кандай талаптары бар? Канча грамм болуш керек? Канча грамм болуш керек салмагы? Анын мисалы үчүн ичинде составында эмнелер болуш керек? Ошону эле регулировать эткен техникалык эң жөнөкөй документ да. Вот. Экинчи вопрос сертификация боюнча бул эң жакшы маселе. Бүгүнкү күнү көйгөйдү кескен маселе, урматтуу угармандар. Мен башында айтып кетпедимби? Кыргызстандар 2023-жылы болгону 600гө жакын гана сертификат берди. А Кыргыз Республикасынын аймагында бизде азыр 6000ден ашык сертификат жүрөт. Даже андан да көп болушу мүмкүн. Бул кайдан келип чыккан сертификаттар? Бизден сырткары бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын аймагында 33төн ашык жеке ОСОлор бар, сертификат берген. Буга закон бүгүн жол берет. Ошол ОСОлордо же лабораториясы жок, же тең эксперттери жок, баягы жең ичинен келип чыккан сертификаттар да. Ошол продукциянын же сапатына карашпайт, же жана коопсуздугуна карабай, бизнес кылыш үчүн ошондой сертификаттар бүгүн базарда жүрөт. Ошол эле мындай жеке тараптар берип аткан сертификатты башка мамлекет, мисалы үчүн коңшу өлкөлөр, үчүнчү өлкөлөр тааныйбы? Мисалы үчүн Кыргызстандарттын берген сертификатын башка өлкөлөр таанагандай эле же кандай? Негизи оюндун правиласы боюнча тааныйт. Себеп дегенде биз бажы коомунун толук кандуу мүчөсү болуп эсептелебиз. Ошол боюнча көчөлүү өкмөттө чоң жыйын болуп өттү. Мисалы үчүн бизден туура эмес берилген сертификаттар болгон. Аларды биздин эле кошуналарыбыз ошолордун сертификаттарды признавать этпей отмена кылышты. Бул эмнени билдирет? Ошол сертификаттар туура эмес берилген. Ошону бизге тышкы биздин партнерлер көрсөтүп берип атат да. Анан жана базарларда сатылган продукция боюнча мен ишенем, мен билем, ошол биздин базарда ошол коопсуздугуна баягы шек келчү, же ошол жана срок өтүп кеткен, же жанакы мен жогоруда айтып кеткен ошол транспортировка, условия хранения ошолору бузулган продукциялар көп сатылууда. Бул боюнча бүгүнкү күнү Кыргыз стандарттын орусча айтканда надзордук функциябыз жок. Биз эч нерсе баягы текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы баягы кыргызча айтканда санэпидемнадзор ошолордун толук кандуу укугу жана ошолордун милдети болуп эсептелет. Рынокто айланып жаткан продукциянын баягы текшерүү боюнча. Бирок азыр көрүп атасыздар, баягы мораторий бар. Ошого жараша алардын дагы баягы колу байланып болуп атат. Бирок негизи эртеби кечпи бул вопроска биз кайрылышыбыз керек. Себеп дегенде биздин базарда ушул айрыкча жанакы ден соолугу чектелген адамдарга, жаш балдарга, биздин кары картаң ата энелерибиздин баягы уязвимый слои населения деп коебузбу, ошолордун ден соолугу аябай мындай реакция берчү продукциялар көп да. Ошол продукциялар акырындык менен мамлекеттин генофондуна таасир бериши мүмкүн. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, күтүп атат. Эки угарманыбыз бар экен байланышта. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Куткан таңыңыздар менен Бишкектен эсен. Саламатсызбы эсен агай? Эгер уруксат болсо, бул мырзага бир оюмду айткым келди да. Мына бүгүнкү күндө адамдар Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча дем алган абабыздан башканын бар жогу ченелип, өлчөнүп, адамдардан ак талап кылынат да. Акы бекер иштеке жок. Ичкен суубуз, жеген наныбыз, кийген кийимибиз бар жогун баштап. Ар биринин өздөрүнүн орусча айтканда прибор учета дегендер бар. Тараза, водомер, башка электронный счетчик, электроэнергиянын бажы иштеп атат. А бирок эң мындай ойлондурганы ошолорду өздөрүнүн бир ведомственный пломба менен коюп атат да. Андай болбош керек деп ойлойм мен. Себеп дегенде адамдар ишене турган көз карандысыз мекеме дүйнө жүзүндө менин оюм боюнча бул стандарт болсо керек. Ошол бизде болсо Кыргыз стандарт. А бирок силерге андай укук, силерде андай мүмкүнчүлүк жок болуп жатпайбы? Мына бүгүн бир эле маселе. Электронный счетчик коюп атат. Ошо электросчетчик 1 киловатт саатты эсептейби же 0.95тиби же 0.85 деле эсептеп койлу 1 киловатт деп жазабы? Аны бир Кудай билет, бир ошону койгон кишилер билет. А бирген сөзсүз бирөө бар. Мындай түшүнүк бар эмеспи? Артельный сговор деген. Ошолаган төлө Кыргызстанда жок болуп калсын. Да, 8 миллиардка караганда 7 миллион төлө аз эл.
Бирок биздин укугубузду ойлогон, укугубузду коргогон бир мамлекеттик ишкана болуш керек да. Мен мынча узак айтып атканымдын себеби Кыргызстандар өзүнчө бир экономика министринин алдында эмес, өкмөттүн алдындагы мамлекеттик комитет болуп, силердин колуңарды узунаак берип, жанакындай мөөнөт өткөн товарларды текшерүү алар силердин милдетиңер эмес, алар башканын милдети. Ошону өлчөгөндөр туура өлчөп атабы? 1 килограмм сиз айткан наанды берип атабы же 825 грамм наанды берип атабы? Ошонун таразасы туурабы, туура эмеспи? Түкүнчө бензоколонка бар Кыргызстан боюнча. Түкүнчө бензоколонка. Ошо бизге 1 литр бензин берип атабы же 1,5 литр бензин берип атабы? Аларды контролдоо Советтер Союзунун убагында мүмкүн эмес болчу. Потому что алар мени кечирип койсун, уурунун баары жок ошол бензоколонканын жанында жашашат. Анан эми ушуну айтып атабыз, деп атабыз, бирок эч нерсе өзгөрбөй жатат да. Өзгөрбөй жатат да. Сиздин оюңуз кандай ушуга? Ушундай болсо боло берсин десеңиз, биз унчуп отура беребиз. Ошол жерде жетектеген, Кыргызстандарды жетектеген, Кыргыз үчүн жаны күйгөн, Кыргыз деген эл үчүн жаны күйгөн бир мырза, бир аныгы, чыныгы бир атуу болуш керек да. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат сизге дагы бир угарманыбыз байланышта күтүүдө. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы. Саламат. Бишкектен чыгып атым Мустамда. Жана айтып деле суур. Бул стандарттык постогу анан тамагаш, этаждын айтып Кыргызстанга барганда силердики туура эмес экен, силерге андай эмес экен деп ызычуу көп болуп жүрбөдү, туурабы? Ошондо стандарт Орто Азия боюнча алдыңарга Кыргызстан өзүнчө стандарт алып эле, өзүнүн жаза беришин чыгарып эле, Казакстан Өзбекстанга өтпөйт да. Ошол чогуу эмнеси өзү бизде чыкса, анда жөн эле бир товар өтүшкө стандарт болгону Казакстан тоспош керек, Ресторан тоспош керек, кайта товарларын обратно кайта келбеш керек да. Бул кандай болот? Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздерге чоң рахмат. Эки суроо тең, ошол бүгүнкү күндө актуалдуу суроо. Мен эки ошо агайларга тең кошулам. Айрыкча биринчи суроо аябай чоң, жакшы суроо болду да. Бул суроо жана бүгүнкү күндүн көйгөйү деп айтып кетсем болот да. Мен ошол суроого туура жана так жооп бергенге азыр аракет кылайын. Биринчи суроодон баштасам. Жана прибор учета. Агай, мен сиз менен толук макулмун. Бүгүнкү күнү ошол Кыргызстандар, мен башында айтып кеткендей, метрология чөйрөсүндө улуттук орган болуп эсептелет. Биз ошол чөнөө бирдейлигин камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында ошол өзүбүздүн жумушубузду так алып барганга биз бүгүнкү күнү ошол милдеттүүбүз. Жана биз ошону күндөн күнгө биздин артыкчылыкты арттыруу боюнча жана биздин ошол жумушту илгерилетүү боюнча жакшы процесстер аткарылып атат. Мисалы үчүн прибор учет алсам, электросчетчик. Азыр бүгүнкү күнү өзүңүздөр билгендей, ар бир үйдө электросчетчиктин пломбусу бар. Бул жерде да мен кошумчалап кетчү жагдай, ошол электросчетчикке ошол энергосбыттын кыргызча айтканда ошолордун бир пломбусу коюлат. Ошол өздөрүнө тиешелүү. Экинчиси, азыр биздин өзүбүздүн пломбу коюлат, Кыргызстандардын пломбусу. Ошо электросчетчиктер мисалы үчүн азыр өздөрүнүн баягы межповерочный интервал деген процедурабыз бар. Ошол боюнча мисалы үчүн 3 жылда, 4 жылда, 5 жылда бирден келип госстандарттан өтүп турат. Андан сырткары жана базарда ошол пломбаларды биз өзүбүз баягы сактоо үчүн, защита кылыш үчүн биз голографический знакты дагы ойлоп чыктык да. Ошону дагы азыр дополнительно ошол клейт этип атабыз ар бир счетчикке. Бензоколонка боюнча маселе бул эң чоң маселе. Мисалы үчүн стандарт боюнча ар бир бензоколонкадан жанакы ар бир жана пистолет деп коебуз. Биз азыр жалпак тилде айтканда топливораздаточный комплекс деп коебуз да, стандарттын тили боюнча. Ошолор бир жылда 2 жолу госстандарттан поверка деген процедурадан өтүш керек. Ошол эгер туура өтсө, биз ошол топливораздаточный комплекс иштей алат деген биз пломбу басып беребиз да. Мисалы үчүн стандарт ишкерлер сиздерге өздөрү кайрылыш керек болобу же болбосо сиздер дагы ошол жака барып сунуштап мындай закон боюнча ишкерлер өздөрү кайрылыш керек. Биздин надзордук функциябыз жок, метрологиялык надзор өзүнчө. Бирок биз ошол ишкерлер менен договор түзүп алып, убакыты менен өзүбүз да барганга аракет кылабыз. Себеп дегенде биз ошого кызыктарбыз. Мисалы үчүн мен баягы бир мисал катары айтып кетсем, 10 литр бензин куйганда стандарт боюнча ошол плюс-минус 25 гана грамм
ошол погрешность деп коет, ошол уруксат берилет да стандарт боюнча. А бизде мисалы үчүн биз мурда ошол жанакы фена каржы полициясы бар кезде алар менен чогуу выезд кылып биздин лабораторияда испытание кылчу элек. Мисалы үчүн көп заправкаларда 10 литрден 500 граммдан 1 литрге чейин неделифтер болуп келген. Бул ошол биздин жарандарды, биздин кардарларды түздөн түз алдоо болуп эсептелет. Азырчы кандай болот? Азыр көбүнчө ошолорду биз кийин биз карап келгенде ошол азыр эми баягы техниканын тили да алар жанагы автоматташтырып алган. Өздөрүнүн программный обеспечениялары бар, ошолор менен регулировать этип турушканда. Азыр деле биз ушул күндө срогу келгенде ар бир заправкага барып, ушул 6 айда бирден ошол заправкалардан ар бир жана топливо раздаточный комплекс деп пистолеттерин ушул биз поверкадан өткөрүп турабыз. Электросчетчиктер боюнча, сууну жана эсептеген счетчиктер боюнча, ошондой жана жылуулукту эсептеген счетчиктер боюнча биз ошол чын өмүрдөлүгүн камсыз кылганга жана ошол жарандардын укугун коргоого биз бирден бир кызыктар ишкана болуп эсептелебиз да. Экинчи суроого жоопту берердин алдында дагы бир угарманыбыз байланышта күтүп аткан экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы, атым Төлөн, Бишкектен. Биз эми стандартизация же иштебей атат, же начар иштеп атат да. Ой стандартизация деген жок, алдым. Сысы да жок болот. Мен тиги мореки технология производственный товар промышленность окуганда билем да кандай экенин болот. Адам мынасы товарлар жана бөтөлкөлөр 900 грамм, жанагы сыпучий эмелерди тиги 900 грамм, стандарт 1 килограмм же 1,5 килограмм болуш керек. Анан кийин жанагы бензин куйганда шлангысы узун, анан бир тиги 100 граммдай калып калат, ошону менен чогултуп, анан канистрга чогултуп кетишет экен, жана бөтөлкөлөргө. Андай узун шланг болбош керек, анан ал жерде киши да иштебеш керек. О чет мамлекетте кишиси жок эле жөн эле мен коюп койгон автоматты бастың, куйдуң, кеттиң, бүттү, все болот. Азыр цифрлы технология бүт өнүгүп атат. Анан азыр карасаң каалагандай жана ошо дегендер болбош керек да, алардын не имеет права аяк баргангачы. Жана ареки Көкүлүк депутат болду, Нисахар деп тартып атат. Ошондон үйрөнбөсүңөр болот. Мусайзнованда көрөгөч деген бар болчу. Чалкан, крокодил, жана нарочно не придумаешь, бүт бар ошо стандартизация элди алдабасын деп, анан жана санитарный гигиена, азыр элдин баары ооруп атат, бүт анан эмелери бар да, сорттору бар да. Экспортко жиберилет, высший сорт, анан биринчи сорт уруксат кылып. А экинчи сорт, үчүнчү сорт дегендер жок, алар албай алат, мусор. Ошонун баарын биякта сатып алышат. Безотходное производство. Сиз жогоруда рахмат. Сиз жогоруда жанагы жана жеке сертификат бергендер бул тармакка жолобош керек деп ушул пикирди айтып атасызбы? Жана 33 жеке тарап бар сертификат бергенди атпайбы? Ошого карата пикириңиз деп түшүнүп атабыз да? Туура, ошолор жолобош керек, анан сандырса иштеш керек, бул мамлекеттик орган болуш керек да. А бул жерде рука руку моет под багым отметка кылып коюшат, жана эмени басып берет. Союзнун ОТК деген бар болчу. Отдел техник, ошолор басчу болот, независимый болот. Ошолор баскандайын бүт эмесин ченеп туруп, нормага туура келбей, анан кийин тиги эми рынокко чыкчу. Азыр басып атышпайбы, акчасын берип коет, бизнес, все басып бере берет, эл түшүнбөйт, билбейт. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Урматтуу угарман, сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Алло, мен Нарындан чыгып атам. Урматтуу конок, мен сизге айта турган сөзүм бирден бир өтө маселе. Илгери мен ушу тамак аш системасында да иштечү элем, азыр пенсионермин. Санэпидстанция келе атат дегенде ичкен тамагыбызды, чыныбызды жерге кое койсо элек. Азыр деген жанагы дүкөндө сатып аткан Ош базарында күнүгө телевизордон айтып атат, момда этти өлгөн малдын этин сатыптыр. Тез татымда мындан бир ай болду, уулануу болду. Могу санэпидстанция менен ветеринарияны жанагы мурунку депутаттуулук, кийинки депутаттуулук бүтүн алып таштабады бу текшерүүнүн баарын тең. Ошол элдин душманы деп эсептейм мен. Мына канча бала ооруп атат, канча ооруп көбөйүп атат. Санэпидстанция укук бериш керек эле. Ар кайсы текшерип, базарды текшереби, этти текшереби. Эң биринчи бул маселе ушул жана бензин атымы, денсаулык болсо бензин болот, текшерүү болот. Тамак аштын бар тең ууланып атса, караган киши жок болсо, жанагы эми айбан деп исем дагы грубый болуп кетет го, депутаттардын чыгарган закону туура эмес болуп атат. Мен спикерге да байбуну тиги курултайдын депутатына тиги
кат берген спикерге дагы. Акылбек Жапаровго да кат бердим. Ушуну бир оңдо сомуштар менен эйди кууратып тиги жаш бадардан берип өлтүрөсүңөр мен тиги улантып. Рахмат. Санептен нечер дарыяга укук берсеңиздер болбойбу деп. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Мына 3 суроо жыйналып кетти. Рахмат. Биринчи сурообузда мисалы үчүн силердин берген стандарт эсимде. Мен азыр ушул кыска жана нуска жооп берүүгө аракет кылайын. Урматтуу радио угармандар, чоң рахмат сиздердин суроолоруңуздарга. Биринчи ошол жанакы сертификат, биздин сертификаттар Орто Азия аймагында жарайбы деген суроо, бул эң жакшы суроо. Мен жана жогоруда белгилеп кеткендей, бүгүнкү Кыргыз стандарт тарабынан берилген сертификациялар жана тамак-аш азыктарына регистрация кылган декларациялар коопсуздук боюнча ошол бажы коомунун аймагында толук кандуу эч кандай барьер жок таанылат. Бул ошол Россия Федерациясы, Беларусь, Казакстан, Армения, Кыргызстан. Андан сырткары Өзбекстан менен да, Өзбекстанда көбүнчө биздин стандарттарында ошол жогорку баа берип сертификаттарга, алар Өзбекстан территориясына да ошол биздин сертификат менен биздин продукциялар кирип жүрөт. Эч кандай барьер болбош керек бажы коомунда. Бул биздин ошол бажы коомунун баа договорунун алкагында бекитилген бул иш-чаралар. Жана сиз кайрылып аткан товарлар же болбосо биздин коңшу мамлекет коюп аткан кине бул жана жеке тараптар берип аткан сертификат боюнча болот. Мисалы кайсы товарга алар кине коюп атышат, ушуну бир тактап кетсеңиз. Кечеки чогулушта ошол эле продукциялар көбүнчө тамак-аш азыктарына болуп атат да. Ошол тамак-аш азыктарына болуп атат. Эми бул жерде баягы мен баары эле жаман дегенден алысмын. Мисалы үчүн өткөндө ошол биздин кыргыз өндүрүшчүсүнүн колбасасы Россияда чоң ызычы болбоду, ошол составында ошол жана запрещенный предметтер бар экен деп ошол компанияга сертификат бизден алынган, ошол халал сертификаты да бизден алынган. Кийин анан толук кандуу лабораториялык испытаниялар өткөндөн кийин алар орус тарап өздөрү баягы орусча айтканда опровержениясын берди. Алар баягы койгон күнү эч кандай тастыкталган жок. Бул эмнени билдирет? Ошол биз кыргыз тарап кылып аткан жумуш ошол толук кандуу бүгүнкү эл аралык баягы талаптарга жооп берет деп мен дагы бир жолу айта кете алам. Экинчи Төлөн Байкенин суроосу боюнча Госстандарт ошо бүгүн колунан келишинче өзүнүн жана функциясына ошол жана закондорго тиешелүү өзүнүн кызматын кылып атат. Мен ойлойм, менин көзүм жетет, ошо биздин потенциалыбыз мындан да чоң да. Биз ошол потенциалды жанакы ачыш үчүн, раскрывать этиш үчүн биз көптөгөн азыр ошол биздин персоналдарга ошол акцент кылып атабыз. Ошолорду окутуу, кайра даярдоо боюнча биз өзүбүздүн материалдык, техникалык базабызды чыңдап атабыз. Ошол биздин партнерлор менен башка мамлекеттер менен тең ата сүйлөшкөнгө. Бүгүнкү күнү мен дагы ошол Төлөн агай угуп атса бир жакшы жаңылыкты айтып кетейин. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда метрологиялык лабораториясы, жанагы жаңы современный тил менен айтканда калибровка кылуучу лабораторияларыбыз бул Европадагы немец аккредитация органынан өтүп келгенбиз. Бул эми баягы кыргызча жалпак тил менен айтканда биз ошол чөйрөдө кылган жумуш ошол Европа мамлекеттеринде таанылат да. Бул Кыргыз Республикасынын аймагында жана биздин регионалдык СНГ мамлекеттеринин өнөктөштөрүнүн арасында бул биздин эң жогорку деңгээл болуп эсептелет. Ошол жумуш 2016 жылында. Мүмкүнчүлүк сиздерди бир эле Кыргызстанда эмес, башка дагы коңшу өлкөлөргө мындай стандартташтыруу иштерине кийлигишүүгө же акы төлөсө жасап берүүгө мүмкүнчүлүк береби же бербейби? Мүмкүнчүлүгүбүз бар, берет. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ошол биздин специалисттер, мен баягы айтып кетет элем, бүгүнкү күнү Кыргыз стандарттын эң чоң байлыгы бул биздин баягы человеческий капитал да, орусча айтканда биздин специалисттерибиз, эң жогорку компетенттүү специалисттерибиз иштейт. Бүгүнкү күнү биздин специалисттер ошол биздин кошуна ошол өзбек мамлекеттери, Тажикстан, Казакстан ошолордун специалисттерин окутат. Ошолор бизден кайра даярдоодон өтүп кеткен көп фактылар бар. Андан сырткары, мисалы үчүн ошол калибровка боюнча биз кызматыбызды биз чет мамлекеттерге экспорттойбуз бүгүнкү күнү. Ошол эле московский компаниялар бизден келип ошол кызматты алып кетет себептегенде Россиянын аймагында ал кызматты кылыш ошол Европанын деңгээлинде кылышка алардын мүмкүнчүлүгү жок. Андан сырткары мына мен сөзүм кур болбош үчүн 1 ай мурун биздин специалисттер ошол Түркменистанга барып ошол кызматын толук кандуу ошолордун заявкасы менен иш жүргүзүп келишти. Ал эмнени билдирет? Ошол бизде ошол метрология чөйрөсүндө, стандартташтыруу чөйрөсүндө бүгүнкү жаңы эл аралык тилге, эл аралык жана талаптарга ылайык чоң жумуштар аткарылууда. Да, кемчиликтер бар. Мисалы үчүн мен Төлөн агайга кошулам, кемчиликтер бар. Бул ошол баягы эле финансынын жетишсиздиги, материалдык техникалык базабызды баягы өкмөттүн жардамы менен биз жакшы тыңдап алдык. Мына мен пландарыма да токтолгонго бир убакыт болобу деп ойлодум эле. 24-жылы ошол биз жанакы жогоруда агайлар айтып кетпейт. Азыр бир суроо калды, ошого да жооп берип коеюн, нарындагы агайын суроосуна. 24-жыл биздин пландарыбыз чоң. Мен азыр кыскача токтолом. Нарындагы агайын суроосу боюнча жана текшерүү боюнча мен толук кандуу кошулам.
бүгүнкү күнү биздин базарларда кооптуу продукциялардын сатылышы бул факт. Ошол эле мисалы үчүн Кытайдан келген продукциялар, мисалы үчүн жана жаш балдар жеген сагыстан баштап жана башка продукциялардын баары ошол толук кандуу тыкыз текшерүүдөн өтүш керек. Себеп дегенде баланын организми ошого сразу реакция берет да. Вот мен ошол текшерүүнү баягы күчөтүү эмес, ошол текшерүүнү калтырууга мен дагы ошол агайлардын сөзүнө кошулам да. Себеп дегенде мисалы үчүн башка дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттерди алсак, аларда надзор деген эң жогорку деңгээлде өткөрүлөт. Алар өздөрүнүн аймагында, өздөрүнүн рыногуна эгер ошол товардын сапатына жана коопсуздугуна кенедей гана маселе болсо, алар эч кандай киргизбейт. Биздин рыноктогу акырындык менен ошого өтөт деген мен толук кандуу ишеничим бар. Андан сырткары дагы бир 2 мүнөт уруксат, урматтуу радио угармандар, мен бир кичинекей пландарым менен бөлүшө кетейин дедик эле. 24-жыл. Кенен эле убакыт бар. Кенен айтсаңыз болот. 24-жыл биз метеорология чөйрөсүнө азыр акцент кылып атабыз. Ошол кабинет министрлер кабинетинин жардамы менен, экономика жана коммерция министрлигинин жардамы менен биз ошо өзүбүздүн центральный аппараттагы метеорологиялык шаймандарды жана биздин региондогу метеорологиялык шаймандарды ошол жаңылатуу, азыркы техниканын тилине алып келүү боюнча чоң иштер жүрүп жатат. Бул боюнча бизде каржы булактары дагы Кудай буйрса аныкталган. Бул эмнени билдирет? Бул ошол бүгүнкү жанакы өйдө жактагы айтып кетпейди, ошо жанакы электросчётчик, бензоколонка, силер ошого так килограммды килограмм деп, киловаттты киловатт деп айтышыңар керек деп. Ошону бүгүнкү күнү техника өзгөрүп атат, базар өзгөрүп атат. Биз ошолордун талабына, ошолордун тилинде сүйлөшүп, ошолор менен тең ата болуш үчүн бизге жаңы шаймандар керек. Азыр ошол боюнча дагы көп жумуш аткарылат. Кудай буйрса мен ойлойм, жылдын аягында биз дагы келебиз сиздерге, Кудай буйрса ошондо жетишкен ошо жасаган иштер боюнча мен терең ошо бөлүшүүгө мүмкүнчүлүгүм болот деп. Андан сырткары сертификация чөйрөсүндө бүгүнкү күнгө чейин ошол биздин көп ишкерлер өздөрүнүн продукциясын мисалы үчүн толук кандуу лабораториялык текшерүүдөн өткөрүш үчүн Алматыга же Россия мамлекетинин лабораторияларына кайрылып келишкен да. Биз ошолор кылган испытанияларды, ошолор колдонгон методикаларды, жаңы шаймандарды алып, Кудай буйрса, ошол Кыргыз Республикасынын аймагында азыр киргизип атабыз. Бул эмнени билдирет? Ошо биздин бизнес түздөн-түз ошо Кыргыз стандарттан ошол услуганы сатып алса болот. Андан сырткары стандартташтыруу боюнча жаңы закондун редакциясы мен жана жогоруда айтып кеттим, ошо долбоору иштелип чыгып азыр өкмөткө сунушталды. Ошол боюнча да көп жаңылыктар бар. Ошол стандарттарды мисалы үчүн өзгөрүүлөр, мисалы үчүн ошол бизди ошол стандарттарды көбүнчө отраслевой тармактык стандарттарды техникалык комитеттер иштеп чыгат да, биз ошолорго полномочия берип атабыз. Андан сырткары эл аралык стандарттарды колдонуу, алардын методикасын киргизүү боюнча дагы ал жерде көп жаңылыктар бар. Андан сырткары биз акырындык менен киргизели деп атабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол базардагы продукцияны надзор кылбайм да, мониторинг. Биздин лабораториялык базабыз бүгүн жетиштүү, химиялык реактивтерибиз бар. Ошол базарда кооптуу деген продукцияны биз өзүбүз ошол сатып алып, биздин лабораториядан текшерип көргөнгө уруксат бергиле деп атабыз да. Биз ошо эл билсин, ошол кайсыл продукция, мисалы үчүн ден соолукка жана генофондко же ошондой эле жанакы адамга кандай таасирин тийгизет. Биз ошол боюнча да жумуштарды алып барганга мүмкүнчүлүктөрүбүз. Ошо мүмкүнчүлүктөрдү бериңиздер, биз ошол жумушту ошол дополнительно алып баралы деген оюбуз бар да. Андан сырткары бүгүнкү күндө эми өзүңүздөр билгендей геополитикалык ситуация өзгөрүп турат дүйнө жүзүндө. Биз дагы ошол чыгыш тарап менен аябай чоң жумуштарды жасап атабыз. Ошол Кытай Эл Республикасы менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Ошол Акылбек Сөмбековичтин ошол экономика жана коммерция министри Данияр Жолдошевдин ошол тапшырмалары менен ошол кыргыз бизнесин ошол Кытай Республикасынын аймагына экспорттоо боюнча продукцияларды чоң иштер жүрүп жатат. Ошонун бир мисалы бүгүн саат 10-до экономика жана коммерция министрлигинин имаратында ошол Кытайга кыргыз продукциясын кандай экспорттосо болот деген чоң иш-чара өткөрүлөт. Бул ошол Кытай тараптын дагы өкүлдөрү чакырылган. Себеп дегенде Кытай тарапта рынок чоң, аларга дагы көп бая тамак аш азыктары керек. Биз алар боюнча дагы кенен сүйлөшүп атабыз. Анан ошондой чоң бир иш-чара өткөрүп атабыз бүгүн. Ошо биз бүгүн Кытай тарапка мисалы үчүн бал жана башка тамак аш азыктары кенен кирип атат. Биз андан башка дагы жер жемиштерди жана кургатылган жер жемиштерди киргизүү боюнча бүгүн мен ойлойм ошол бир жакшы бизнеске жакшы иш-чара өткөрөбүз да. Андан сырткары ошол Кытай тараптын стандарттарын
эгер Кытайга экспорт кылсак, мисалы үчүн Кытай тараптын стандарттарын ошол түшүндүрүү боюнча, ошолордун мисалы үчүн жанакы техникалык требованияларын баягы имплементация киргизүү боюнча дагы ошол биздин команда, биздин специалисттер чоң жумуш алып барып атат. Мен ойлойм, ошол биз кылган жумуштун баары ошол бизнеске шарт түзүү, элдин коопсуздугун камсыз кылуу жана ошол биздин базарга бир мындай единый правила игры, орусча айтканда ошону. Улукбек мырза, мына ээптин аймагына стандарт таанылып атат, андан тышкары үчүнчү өлкөлөргө дагы таанылып атканын айттыңыз да. Анан Кытайга товарды экспорттоодо Кытайдын өзүнүн суроо талабы, стандарты кандай болду экен? Мисалы үчүн сиз 2023-жылы Шенси метрология жана илим изилдөө стандартташтыруу Кытай тараптын жолугуп бир меморандумга да кол коюшкан болчусуздар да. Мына ушул боюнча бир айтып берсеңиз. Бул жакшы суроо, себеп дегенде бүгүнкү Кытайдын рыногунун мүмкүнчүлүгү бул чексиз да. Анан биз Кытай Республикасынын ошо метрология, стандартташтыруу, сертификация уюмдары менен биз тыгыз байланыштабыз. Ошонун бири Шенси институту. Ошол биздин командабыз менен барып, ошолордун иши менен таанышып, жана ошол биздин мүмкүнчүлүктөрдү презентация кылып, жана ошолордун алкагында меморандум түзүп келдик да. Бул биринчи маселе, бул метрология. Мисалы үчүн Кыргызстандан барган продукция бул жерде 1 тонна деп эсептелсе, ошол Кытайда 1 тонна деп кабыл алыш керек да. Биз ошол боюнча сүйлөшүп келдик. Бул боюнча да прецедент бар. Мен өткөндө Жалал Абадта ошо бизнес менен жолуктум. Анан ошол жерде агай айтып атат, ошол пахта заводу, ошол биз Жалал Абадтан пахтаны Кытайга экспорттосок, биз бияктан 1 тонна деп жөнөтсөк, Кытай ошону мисалы үчүн 1 тонна эмес, андан кем же аз деген претензиялар болуп атат дейт. Мындай эч кандай претензия болбош керек. Мисалы үчүн ошол тема боюнча сүйлөшүп келдик да. Андан сырткары тамак аш азыктары биз бир азыр сүйлөшүп атабыз. Эгер Кытай тарап биздин продукцияга бир кандай бир маселелери болсо, анда биз ошону Кытайдын лабораторияларынан испытание кылалы. Ошо өзүңөр көргүлө, каалагандай испытание кылгыла, анан ошонун протоколу менен анда сүйлөшөлү деп. Андан сырткары биз азыр сунуш киргизип атабыз. Эгер Кытай Республикасына биздин продукция киргенге Кытай тараптын мисалы үчүн талабы эгер жогору болсо, биз айтып атабыз, анда биз Кыргызстандан бизде азыр 10 регионалдык центрибиз бар, ошонун бирөөнүн базасында анда лаборатория, чогуу совместный лаборатория түзөлү. Ошону чогуу колдонолу, ошол жерден Кыргыздын Кытай Республикасына бараткан экспорттолгон продукцияларын ошол жерден текшерип, сапатын жана коопсуздугун арыктап, андан ары Кытайга барьер жок кирсин деп. Ошол боюнча көп сөздөр болуп атат да. Андан сырткары эми баягы бүгүнкү Кытайдын мүмкүнчүлүгү баарыбызга белгилүү. Биз алардан окуп үйрөнөлү деген дагы көп максаттарыбыз бар. Андан сырткары ошол метрологиялык шаймандарды ошо алуу жана колдонуу. Ошол боюнча дагы биз сүйлөшүп келдик. Кудай буйрса, мен ойлойм 24-жылы ошол практикалык ишке, ошол меморандумду практикалык ишке ашырганга биздин кудуретибиз жана мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Болотбек мырза, мына сиз айтпадыңыз, Кыргызстанда жеке 33 мындай фирма же компания ошо сертификат берет депчи, анан кийин алардын айрым продуктлары башка коңшу өлкөлөргө барган учурда баягы доомат койгон учурлары бар экен деп. Ошондой эле тажрыйба башка өлкөлөрдө да колдонулабы? Мисалы үчүн биздин эле коңшу Өзбекстан, Казакстан, Россияда деле жеке тарап ушундай сертификат бере алабы бул тармак үчүн? Мен ошол бажы союзу боюнча айтып кетсем, ошондой практика бар, бирок аларда ошол жана частный органы по сертификации деп коебуз эми биздин тилде. Аларга талап өтө күчтүү да. Биздикинде каалаган жанакы жумушун ал жерден кыла албайт. Ошол жерден алар каалаган жумушун кыла албай, кубаланып, ошол жана 33-тün теңи ошол Россиядан келген жарандар да. Алар Кыргыз Республикасынын аймагында бул жана коопсуздук аларга биринчи ролду ойнобойт. Сапат биринчи ролдо турбайт. Биринчи ролдо, биринчи планда аларга Кыргызстан аймагында чоң прибыль алып кетүү, финансы маселеси турат да. Мисалы үчүн мен сөзүм баягы куруп албош үчүн, урматтуу радио көрмандар, сложный техникага же жанакы сертификат эки түргө берилет да. Бирөө партияга берилет, канча штук алып келсе. Экинчиси серийный производство деп коебуз да. Мисалы үчүн анда жылга берилет, 3 жылга, 4 жылга, 5 жылга. Серийный производствого биз сертификат бергенде, эгер продукция Кытайда өндүрүлсө, же Турцияда өндүрүлсө, же Россияда өндүрүлсө, биздин специалист, эксперт обязательно ошол производствого барып, баягы биздин тил менен айтканда анализ состояния производства деген процедура бар. Ошону жасап келет да. Өндүрүштү өз көзү менен көрүп, ошол абалын көрүп таанышып келет да. А бул жерде мисалы үчүн өткөн жылы 500дөн ашык сертификат берилген, эч кандай анализ состояния производства болгон эмес. Бул баягы
жеңичинен болгон иштер деп мен эсептейм да. Мен мисалы үчүн ошол 33 органдын жетекчилери угатса мен азыр жаман көрүп атса керек, бирок чындык бул. Чындык азыркы бүгүнкү рыноктун чындыгы ошондой да. Ошон үчүн биздин рынокто жандагындай жогоруда айтып кетпейби агай, жанакы Нарындан айтып кетти агай, Төлөн агай айтып кетти, мисалы үчүн продукциялар, мындай просроченный продукциялар, сапатына шек келтирген продукциялар сатылып атат деп. Жыйынтыгында ошого алып келип атат да. Мына ушул кыргыз стандартта сертификация жана декларация деген түшүнүк бар да. Ушуну чечилип кетиңизчи, ал эмне деген? Бул эң жакшы суроо. Муну кээде биздин өзүбүздүн специалисттер да мындай түшүнбөй кетебиз да. Мурда азыр радио угармандар, эгер жанакы улуу возрасттагы радио угармандар угуп атса, бир эле понятие болгон да, сертификация. Бул ошол товар заводдон чыкканда сертификат менен чыгыш керек да. Сертификат алыш керек. Азыркы күнү дүйнө жүзүндө декларация деген баягы жаңы түшүнүк пайда болду. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү тамак аш азыктары 100% жумуртка менен уксустан башкасы 100% сертификат албайт. Булар жөн эле декларация деп коет да. Бул эмнени билдирет? Сертификат алганда мен Кыргыз стандарт орган сертификация болуп эсептелем. Сиз өндүрүшчү болуп эсептелесиз. Сертификат алганда өндүрүшчү мисалы үчүн мага заявка берет, сертификат алам деп. Анан мен ошону тастыктап, продукцияңыздын сапатын же коопсуздугун тастыктап сертификат берем. Бул жерде жоопкерчилик менде болот. Декларация ошо бизнес азыркы бүгүнкү күнү ошол продукцияны чыгарат, өзү декларацияны кабыл алат. Мына менин тамак ашым бүгүнкү күнү коопсуз деп ошондой кагаз да. Аны биздин Кыргыз стандартына реестрине алып келип регистрация кылат, болду, ошол менен жумуш бүтөт. Ошон үчүн тамак аш азыктарына болгон маселе чоң да бүгүнкү күнү коопсуздугуна жараша. Тамак аш азыктары демекчи мындай чакан мындай ашкана ачып же болбосо дагы ичине чакан өндүрүш ишканасын ачып 2-3 адамдык жумуш орунду болсо деле ошол жерде өндүрүш болуп аткандан кийин ишкерлер сиздерге кайрылыш керекпи? Деги эле биздин ишкерлер ушул стандартташтырууга кандай карайт? Мындай ачылып алгандан кийин белгилүү болгондору барбы же дароо эле ишти баштаганда эле стандартташтыруу менен башташ керекпи? Жогоруда айтып кеткендей, СССР болгондо ОТК, отдел технического контроля деген болгон. Ар бир завод болобу, фабрика болобу. Бүгүнкү күнү 90 жылдар биз бул ошол шартка байланыштуу ошол баягы системаны жоготуп алганбыз. Бүгүн өзүңүздөрдө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасында жанакы жеке жана чакан ишканалар бул кыргыз экономикасынын фундаменти болуп эсептелет. Аларда мурдакыдай отдел технического контроля же стандартташтыруу же сапат боюнча өзүнчө специалист негизи жок. Бизге сертификат алганга кээде баягы мындай өзүнүн бухгалтерин жөнөтөт, шопурун жөнөткөндө моменттер болот да. Эми бул эч кандай эчкимге жашыруун эмес. Бирок азыркы күнү ошол абал жакшырып келатат менин көз карашым боюнча. Бүгүн чоң заводдор, орто ишканалар ошол сапатка көңүл бөлүп, себептегенде алар башка атаандаштык керек болот. Атаандаштык керек болуп атат биринчиден, экинчиден алар сырткы рынокко барганда ошол менен баягы муктаж болуп атат да ошогочу. Менен биз ошолорго түздөн-түз жардам берип келатабыз. Мисалы үчүн сиз жана айткандай чакан ишкана ачылды, кичинекей мисалы үчүн токош чыгарып атабы же бир кичинекей швейный цехпи, негизи процедура боюнча стандартка жооп берип сертификатты алыш керек. Бизге көбүнчө качан келет? Өндүрүштү жолго коюп коет, анан баягы бирөө текшерип келгенде же кардар сертификат сураганда бизге келет да. Бирок биз качан келбесин, кандай келбесин жардам бергенге биз милдеттүүбүз жана кызыктарбыз. Мен азыр ошол угуп атса, урматтуу радио угармандар, дагы бир кайрылып кетет элем. Бүгүн биздин командада күчтүү технологдор бар, күчтүү стандартизаторлор бар, күчтүү метрологдор бар. Эгер ишкана ачам десеңиздер, бизге келип консультация алсаңыздар, консультация боюнча да биз көп жакшы жумуштарыбыз бар. Ошол биздин технологдор ошо технологический процесс производства кандай болушун кайтсабы көрсөтүп берет да. Туура анан кандай болуш керек, ошол биз мүмкүнчүлүгүбүз бар ошону көрсөтүп бергенге. Рахмат сизге. Биринчи радионун угармандарынын дагы суроолоруна кеңесири жооп бердиңиз жана биринчи радионуга келип убакыт таап, жалпы биздин угармандарыбызга эң жакшы маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кыска бир ой айтайын деп атасызбы? Чоң рахмат урматтуу радио угармандар. Назир эже, сизге да чоң рахмат. Эгер сурооңуздар болсо, талаптарыңыздар болсо, урматтуу радио угармандар, биз менен байланышсаңыздар болот. 62 37 90 бул биздин ошол телефонубуз. Андан сырткары Кыргыз стандарт деп интернет ресурстарынан биздин ошол социалдык баракчаларыбызда дагы өзүбүздүн баракчаларыбыз бар. Биздин адрес Бишкек шаары, Панфилов көчөсү 197.
келсеңиздер кенен баарлашканга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин база менен таанышып кетиңиздер. Рахмат. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз стандарттын директору Болотбек Нурматов болуп суроолорубузга жооп берди. Ушуну менен Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы соңуна чыкты. Эми ушул эле программаны сиздер Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кайталап көрүп угуп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.